Урматтуу Ошурбек Майдунович, 2012-жылдан баштап биздин өлкөбүз PISA деген эл аралык окуучулардын деңгээлин аныктаган рейтингден баш тартып келатат. Бул рейтинг дүйнө жүзүндө эң авторитеттүү программа болуп саналат. Ошол эле учурда 2006-жылында жана 2009-жылында Кыргызстан эң акыркы орундарды ээледи бул рейтингде. Мындай көрсөткүчтөр өкмөттү катуу иш алып барууга түртүш керек болчу, бирок бүгүнкү күнгө чейин бул рейтингден ушул билим берүү министрлиги четке кагып, атайын катышпай келатат. Эмне себептен? Коркуп атышабы? Анткени бүгүнкү ушул билим берүү системанын ал-акыбалын биз көрүп атабыз. Кайсы деңгээлге келгенин көрүп атабыз. Бул деген эң туура эмес. Биз сөзсүз түрдө бул рейтингде катышыбыз керек, биринчиден. Ушул мындай цифраларды айтып кетсем, ушул Natstatkомдун маалыматы боюнча 2017 жылдын 9 жана 11 класстарды бүтүргөн окуучулардын саны болгону 143 миң болчу. Алардын ичинен 37 миң балдар эч жака окууга тапшырышкан жок. Бул деген мектепти бүткөн балдардын санынан 30% түзөт. Бул деген аябай коркунучтуу цифралар менин оюмча. Бул деген 37 миң бала мындай билимсиз кала турган болуп атат да, жогорку билимсиз. Биздин чакан ушул калктын саны үчүн бул абдан чоң көрсөткүч деп ойлойм. Ошол эле учурда акыркы учурда мектептердин китептеринде аябай көп мазмуну боюнча жана ошондой эле грамматикалык каталар боюнча ушул ошибкалар чыгып атат. Аныкталды. Ушул бүгүнкү күнгө чейин чоң маселе болуп атат. Ошондой эле карап кетсек, бир 2 күн мурун бир соц тармактарда бир адеп боюнча аябай чоң сын болду. Адеп китеби боюнча 3 класстын китеби. Ал жерде ушул тамеки чеккен кыз жөнүндө, ушул кыска юбка кийип жүргөн кыз боюнча целый мындай бир стихотворение жазылыптыр. Ошурбек Майдунович, элестетиңиз, адеп деген качантан бери биз үчүн ушул жек көрүүгө үйрөтүп жатабыз. Бул адеппи? Сын айтуу, бирөөнү жамандоо качантан бери адеп болуп саналат? Ошол нерсе мени аябай мындай чоң коркунучка салды, анткени биздин тарыхыбызды карасак, качантан бери ушул адеп ушул сын болуп саналат.